Саламатсыздар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер менен кайрадан бал арычылык боюнча көрсөтүүбүздү улантабыз. Мен силерге өткөн жолу менин жолдошум Каныбек жана мен тарабынан жазылган Кыргызстандагы арычылык деген китепти окуй баштаган элем. Эми ошону азыр окууну улантууга уруксат берсеңер. Арычылыкты уюштуруунун жалпы негиздери. Аарыларды кармоодон мурун мүмкүн болушунча теориялык жактан даярдануу жана аарылар менен түз байланышууга аракет кылуу керек. Кеп аарынын уусуна болгон реакцияңызды текшерип, ачык уюк менен иштөөлө жүрүм-турумуңузду жок дегенде негиздик мааларды жана кыймылдарды өздөштүрүү керек. Сиз бал аарыларындагы жумушчу аарыларды, эне аарыларды, эркек аарыларды, личинкаларды, жумурткаларды, жабылган, чапталган балды, нан аарысын жана башканы айырмалоону үйрөнүшүңүз керек. Бул зарыл. Ансыз бал челекте иштөөнү баштоонун кажети жок. Анда сиздин жөндөмүңүз атайын адабияттар менен таанышуу, тажрыйбалуу кесиптештериңиздин кеңештери жана өзүңүздүн тажрыйбаңыз аркылуу өсөт. Биринчиден, сиз ойлонушуңуз керек болгон нерсе бал челекти кайда коюу керек? Балким сиз аны ызычуу шаардын борборуна койбошуңуз керек. Себеби ал бал өсүмдүктөрүнүн алыс, аарылар үчүн жана адамдар үчүн кооптуу болот. Дайыма түтүн булатып, абага зыяндуу калдыктарды чыгартырган өнөр жайышканаларынын, заводдордун, фабрикалардын жана башка ушуга окшогон имараттардын жанына бал челектерин коюу сунушталбайт. Ызычуу, титирөө, ар кандай түтүн жана жыттар аарыларды кыжырдантып, алардын ишине тоскоол болоорун эстен чыгарбоо керек. Бал аарыларды таттуу жана бал заводдору жайгашкан имараттардын жанына коюуга болбойт. Анткени аарылар кант жана башка таттуу нерселерди уурдап, фабриканын ишканалардын жумушчуларын чагат. Бал өсүмдүктөрүн суу сактагычтын аркы yüzүндө болсо, чоң дарыянын же чоң көлдүн жээгине бал челек коюуга болбойт. Шамалдуу аба ырайында же күтүлбөгөн жамгырда аарылар жаппыр түрдө сууга чөгүп кетиши мүмкүн. Эң орчундуу көйгөй бал челектин аймагындагы бал менен шире менен камсыз болуу. Эгерде шире аз болсо, анда жакшы түшүм алууга жана бал челектин өнүгүшүнө кепилдик эч ким бере албайт. Мындай учурда бал челектерди үйдөн алысыраак жайгаштыруу туура болот. Себеби аарыларды жаныңызда кармап, бирок ар дайым алар ачка болгондон көрө алыскы жерге аны коюп, бир ыңгайсыздарга чыдаганыңыз максатка ылайыктуу болот. Ошол эле учурда сиз аймактын бал бере турган жөндөмдүүлүгүн баалай билүүңүз керек. Бал мүмкүнчүлүктөрүн баалоо. Эгерде ширөлүү өсүмдүктөр уюктан 2 километр, ал эми кээ бир учурларда 1,5 километр алыкта жайгашса, аарылардын ширөө үчүн ага учуулары негиздүү болот. Радиусу 1,5-2 километр болгон жердин аянты 706-дан 1256 гектарга чейин аянтты түзөт. Бул аймакта аарылар өздөрү үчүн да, балчыны да бал менен камсыз кылуу үчүн жыл бою жетиштүү шире жана чаңча табылышы керек. Бал өндөрүнүн аянты канчалык көп болсо, балчы ошончолук көп бал алат. Бир аар үй бүлөсүнө
bir жылдың içinde 90 kilogramga жақын бал сарпталады. Ағарлар апрель-май айларында болжолменен 20-25 килограмм балды негізінен өзін өнігөсі үшін қолданышта, июнда 30 килограмм, июльда 15 килограмм балды өзін өніктіруге жана жұмышқа керекті энергияға жұмшашады. Бұл эмне? Бұл шире чогултууга, ячейкаларды курууга, уюктун ичиндеги температураны жөнгө салууга жумшалган энергия жөнүндө сөз жүрүп жатат. Август айында болсо үй бүлө өзүн өнүктүрүү үчүн дагы 10-12 килограмм балды жумшайт. Ошондуктан ширени чогултуу жаздан күзгө чейин созулган жерлер бал челек үчүн өтө сонун ыңгайлуу болмок. Бирок бул өтө сейрек кездешүүчү жагдай. Ошондуктан бизде эреже катары азыр көптөр узак убакыт бою бал өндүрүү начар же таптакыр жок болуп калат. Ошондуктан силер бал челекти коюп бир жерге коюп жатканда анда канча ширелүү өсүмдүктөр бар, ошону так аныктап алганыңыз максатка ылайыктуу болот. Мындан тышкары бир жерге бал челегиңиз коюп жатканда ал жердеги гүлдүү ширелүү гүлдөрдү гана санын аныктабастан ал аймак канча бал челекти жайгашырса болот, ошону дагы так аныктап алган максатка ылайыктуу болот. Эгерде силер сатам деген товардык балдын болжолдуу өндүрүмдүүлүгү бир уюктан bir сезонда 25 килограмм деп эсептесек, анда аарынын үй бүлөсүнүн өз муктаждыгы үчүн жана аары үчүн чогулткан балдын жалпы көлөмү 115 килограмм болуш керек. Башкача айтканда алардын аарлардын өзүнүн өнүгүү үчүн жана мен айтканда 90 килограмм болсо, андан тышкары силерге дагы 25 килограмм бал топтоп турган болсо, бул демек жалпы сезон içinde топтоп турган балдын жалпы көлөмү 115 килограмм болуш керек. Бирок белгилей кетчү жагдай, аарлар ошол жердеги гүлдүү өсүмдүктөрдүн ширесин баарын чогулта алышпайт. Анын бир бөлүгүн башка курт-кумурскалар жыйнашат. Мисалы үчүн ошол жердеги шмель деп коебуз, сары аарлар болот. Ошолор топтоп алышат. Ал эми башка кандайдыр бир бөлүгү бул гүлдүү өсүмдүктөр ширелери жаан чачында же кургакчылык маалында бузулуп кетиши мүмкүн болот. Кийинки жагдай бал челектин өлчөмү жана уюктун түрүн тандоо. Ар кананын өлчөмү жогоруда айтылгандай аймактын бал ресурстарына түздөн түз карандуу болот. Балдын запасы талап кылынгандан көп уюктарды бир аймакка жайгаштыруу максатка ылайыктуу эмес. Бул учурда канчалык деңгээлде уюктар жайгашырылыш керек, аны силер өзүңөр чамалап эсептеп көрүшүң керек. Биздин шартта бир айылга 70-80 бал челек коюлса, ошондо ал аарычы өзүнө жетиштүү түрдө бал топтоп алат дегенди түшүндүрөт. Эгерде сиз жаңы аарычы болсоңуз, жаңыдан бул ишти баштап жаткан болсоңуз, анда дароо эле чоң аар бал челекти алганыңыз шарт эмес. Сиз адегенде 10-15 уюктан жумушту баштаганыңыз максатка ылайыктуу болот. Ал эми сиз бир 2-3 жыл иштеп тажрыйба топтоп алганыңыздан кийин анан бул санды акырындык менен көбөйтө алсаңыз болот. Ошол эле учурда өмүр бою аарлар менен иштеп, аарычылык менен эми кесиптей профессионал түрүндө иштейм деген аарычылар бал челекти каалашынча эле
кармай өтсө болот. Аларда эч кандай коркунуч жок. Алар канча болсо, уюк болсо дагы ошону алар аны өздөштүргөнгө чамасы жетет. Бирок бул жерде дагы олуттуу бир жагдай, бул аарлар менен иштөө өтө чоң физикалык күчтү талап кылат. Ал жерде аарынын уюктарын көтөрүш керек, рамкаларды караш керек, тазалаш керек, аларга сироп, кыян бериш керек. Мунун баары күчтүү физикалык күчтү талап кылат. Ошондуктан бал челектин өлчөмүн аныктоодо жогоруда айтылган бал ресурстарын аныктоо менен бирге аарычы өзүнүн дагы абалын сөзсүз түрдө чамалап көрүшү керек. Ушунча чоң аарыны мен эптей аламбы же жокпу деп ошол жакка караш керек. Андан тышкары биз карашыбыз керек болгон жагдай бул бал челекти алаардан мурда аарычылыкка керектүү жабдууларды сатып алыш керек. Бул жабдыктарга эмнелер кирет? Биринчи кезекте алына турган нерсе бул түтөткү, дымар деп коет. Кийин беттик тор, сетка. Аарлар менен иште аларды, рамкаларды ачып жаабыш үчүн кескич стамеска алынат. Рамкаларга тартуу үчүн ал деталдеп коебуз, рамкаларды, деталдарды бириктирүү үчүн, жабдуу үчүн зым алышыңар керек. Проволока пчеловодная дейт. Ошондой эле силер аарлар күчөп кеткен учурда качышат, үйүр болуп качышат. Ошо качкан аарлар кармагыч раевня деп коет. Раевняларды алышыңар керек. Ошондой эле силер аары рамкаларында эски рамкаларды бузуп, алардан момду аласыңар. Себеби көп эски рамкаларды ишетсе, ал аарлардын сапатына аябай начар таасир тийгизет. Ошондуктан силер момду аласыңар, момду бузасыңар анда. Момпарда ошолорду силер аны ыргытып жибербестен, аны кайрадан эритип алаткан мом эриткич, воскотопка деп коебуз. Ошону алышыңар керек. Ошол момду силер воскотопкага салыш үчүн, андан чыгарылган момду да кайрадан иштетүү үчүн аны магазиндерге атайын, дүкөндөргө же пчела база деп коебуз, аары базаларына тапшырып алардан момпардан аласыңар. Ошон үчүн ал момду пресс кылаткан воскопресс деген түзүлүш бар, ошону алышыңар керек. Андан кийин эң жагымдуу нерсе силер бул бал алгыч жана эң жакшы жагымдуу нерсебиз биздин бал алгыч, медогонка деп коет. Медогонканы алышыңар керек. Сөзсүз түрдө медогонкалар 4 рамкалуу, 6 рамкалуу болушат. Ошондон тышкары силер балчылык үчүн керек болгон, силердин өзүңөрдүн иштешиңер керек болгон балчылык үйүн алышыңар керек. Өзүңөр жашап, өзүңөр ошол жерде балдын тартып алатыган балчылык үйүңөр болуш керек. Ошондой эле силер күн сайын шире канчадан келип жатат, ошону аныкташ үчүн контролдук уюк үчүн бастырмалар, навестер болуш керек. Мүмкүнчүлүк болсо, силер мындан тышкары аары кыштай турган турак жай, зимовниктерди дагы даярдап койсоңор, бул максатка ылайыктуу болот. Мына урматтуу жолдоштор, биз эми өзүбүзгө берилген убакыт соңуна жетти. Мен мындан кийинки көрсөтүүлөрдө бул мен жана энем жазган китептин окууну улантамын. Ушуну менен мен өзүмдүн көрсөтүүмдү аяктаймын. Көрүшкөнчө саламатта.